Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Эгерде мыйзам бузуулар табылса, камалып калсаңыз капа болбойсузбу? Оштогу каналдан 19 жаштагы кыздын сөөгү табылды. Бул жолсуздуктардын бирден бир себеби карама каршы тилкеге чыгып. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Таласта жасалма номер тагылган BMW унасынын айдоочусу 20 000 сомго айыпка жыгылды. Талас ОИП боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү билдиргендей, Айтматов районунда жол тескөөчүлөр BMW үлгүсүндөгү унаанын айдоочусун токтотушкан, ал унасын жасалма мамлекеттик номер менен айдап жүргөн. Айдоочуга транспорт каражатында жасалма мамлекеттик каттоонун номердик белгисин пайдалануу менен 20 000 сом айып салынды. Унаа айып короо жайына токтотулду. Жал ооруканасында кичинекей балага орой мамиле жасаган дарыгердин тасмасы тарады. Бишкектеги Жал ооруканасынын дарыгери кичинекей балага орой мамиле кылган видео интернетте талкуу жаратты. Видеону Жомарт Бекташев аттуу Facebook колдонуучу жарыялаган. Тасманын качан тартылганы азырынча белгисиз. Баяндамага ылайык, баланын көзүнө чымын тийип, курт түшүп калган. Видеодо дарыгер көзүн тазалап жатып, балага орой мамиле кылып жатканы көрүнөт. Баланы коштоп барган аял дарыгерди сабырдуулукка чакырганына карабай, ал мамилесин өзгөрткөн эмес. Тутанган өрт шаарды көздөй каптады. Бишкектеги Горький Достоевский аймагында белгисиз жаран кургак чөптү өрттөп жиберген. Натыйжада тала өрттөнүп, жалын алдын ордо конушуна чейин жетүүгө аз калган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери ыкчам түрдө келип, өрттү убагында өчүрүштү. Өрт толугу менен көзөмөлгө алынды. Ыдырыс Исаков: Тойбостон каралаган адам камалыш керек. Ал Кыргызстандын өндүрүшүнө шек келтирип жатат. Эч кандай далили, корутундусу жок туруп, Тойбос компаниясын жамандаган адам камалышы керек. Анткени ал Кыргызстандын улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирүүдө. Мындай каралуу өлкөнү жакырчылыкка түртүп, жалаң чочко этинен продукция чыгарган чет элдик компанияларга көз каранды болууга алып келиши мүмкүн. Ушундай пикирин белгилүү журналист Ыдырыс Исаков социалдык тармактар аркылуу билдирди. Анын айтымында атамекендик адал продукциядан чочкунун ДНКсы чыкты деген тастыктоонун эч далили жок. Ал эми Тойбос компаниясы сыяктуу өндүрүш ишканалары төлөгөн миллиондогон салыктардын эсебинен жолдор оңдолуп, мектептер курулуп, айлык акы, пенсия төлөнүп жатат. Кана ошол чочконун эти, ким айтты, корутундусу кана ошол эксперти. Ушинсе боло береби? Чара көрүлсө, ушундайларга чара көрүлүшү керек го дейм. Керек болсо камаганга чейин алып барыш керек. Себеби бул Кыргызстандын өндүрүшүн жокко чыгарып жатат. Кыргызстанды банкрот кылууга, финансылык жактан жакырчылыкка түртүп жатат, дейт Ыдырыс Исаков. Эске салсак, жакында социалдык тармактарга Кыргызстандагы Тойбос компаниясынын өнүмүнөн чочкунун ДНКсы табылганы тууралуу маалымат тараган, бирок бул боюнча эч кандай ачык далилдер келтирилген эмес. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Улум Мухаммад азыркы учурда 4 жашта. Мындан 3 жыл мурун жол кырсыгынан улам башынан оор жарат алып, баса албай калган. Бизге дагы $5000 ашык каражаты жетпей турууда. Сумма врачтар тарабынан өзгөрүлгөн үчүн сиздерден жардам сурап кайрылдык элек. Мындан операциясына жардам кылып кетиңиздер. Сиздерден суранычы Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Ушу балам дагы көптүн катарында басып кетишин каалаймын. Мындан алдында ошончо жардам берип келиңиздер. Берген жардамыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Азыркы учурда бизге 5 сом, 10 сом болсо да аябай чоң жардам болууда. Баламдын басуусуна себепкер болуп коюңуздар. Жардамга колун сунам деген мусулман бир туугандар. Реквизит номерлер Мбанк Кымбат К деп чыгат. 3197 аягы. Ошол эле номерди ойденги бар баланс кылып салам дегендерге, Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. Самаган деп чыгат. 0600. Өзүмдүн энем азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп иштеп жүрүүдө. Жардамыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. Буга чейинки жардамдарыңызды дагы алып жатабыз. Эмгек министрлиги балдарын таштап миграцияга кеткен ата-энелерди жазалоону сунуштады. Ведомство мындай ата-энелерге 12 000 сом айып салууну демилгеледи. Буга чейин 15 000 сом айып салуу сунушталган. Долбоор жактырылса, ата-энелер балдарын туугандарына, кошуналарына жана тааныштарына 30 күндөн ашык мөөнөткө камкордукка алууну жол жоболоштуруусуз камкорчулук жана көзөмөлчүлүк органдарына билдирбестен таштап кетсе айып пул салынат.
Оштогу каналдан 19 жаштагы кыздын сөөгү табылды. Учурда аны менен аккан эркек киши изделүүдө. Ош шаарынын Төлөйкөн айыл аймагында каналга түшүп кеткен кыздын жансыз денеси чыгарылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 2025 жылдын 20 июнунда Ош шаарынын Төлөйкөн айыл аймагындагы каналга 2 жаран, 1 аял жана 1 эркек киши түшүп кеткендиги тууралуу кабар түшкөн. Окуя болгон жерге Ош шаардык куткаруу кызматынан 8 куткаруучу тартылган. Издөө иштеринин натыйжасында аялдын сөөгү болжол менен 1,5 чакырым алыстан табылып, тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилди. Маркумдун өздүгү такталып, анын 19 жаштагы кыз экени аныкталды. Учурда сууга чөгүп кеткен эркек кишини издөө иштери улантылууда. Талаада таштаны терип жүргөн балдардын аракети жүрөк жылытты. Социалдык түйүндөрдө жаш балдардын таштаны терип жүргөн видеосу тарап, коомчулукта жылуу пикир жаратууда. Видеодо 2 бала атасынын балдары экендигин айтып, тааныштырып, жери Кыргызстан деп айтып, жаратылышты жакшы көрүшөрүн билдиришкен. Алардын бул кадамына ыраазы болгон коомчулук үлгү алуу керектигин жазышууда. Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы айдоочуларга кайрылат. Бишкек-Ош унаа жолунда карама-каршы тилкеге чыгып, жол кырсыгына учураган учурлар болууда. Ошол себептүү Чүй ОИП боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчилик курамы айдоочуларга кайрылышты. Алыс жолго чыккан учурда айдоочу эс алып чыгуу менен унаа башкаруусу, карама-каршы тилкеге чыкпай унаа башкаруусу, белгиленген ылдамдыкты ашырбай унаа башкаруусу боюнча кайрылышты. Качандан бери иштеп атасыз? 2001'den beri. 2001'den beri иштейсиз. Азыр жетекчи болуп калдыңыз. Yok, ormasa. Азыр 2001'den beri орун басар болуп иштейсиз. Yok, 1 yıl oldu. Ага чейин эмне болуп иштедиңиз? Ben inspektör. Инспектор. 2001'den beri ушул жерде иштейсиз. Ortada кеткен mi 3 yıl? Что-то мен сизди карап эле подозрение кыла баштадым. Мен көзүм эмеде, мындай сразу выявляю. Я. Siz капа болсоңуз бир sıra ишиңизди текшертип койбойбу? Уруксат бересизби? 2001'den beri иштеген анча иштериңизди текшертип койсом макулбу? 25 жылдан бери иштеп атыпсыз. Эгерде мыйзам бузуулар табылса, камалып калсаңыз капа болбойсузбу? Kuday satarsın. Жошун айтам, Кудай сатасын, капа болбойсузбу? Өзүңүзгө ишенip иштесизби? Райотдел начальник. Понял, да? Все деятельности проверить. Так. Какие решения он принимал, какие в выделенных земельных участках, какие у него подписи имеются, законные или незаконные. Бүт текшертурмаган отдельный доклад бересиз. Потом я приму решение. Макулбу? Мындан арыдагы мыйзамды бузбай иштейбиз. Жер бөлүү боюнча эң көп мыйзам бузуулуктар ушу Ысык Көл районунда. Эң көп мыйзам